Бүгүн биз Excel боюнча сабактарды баштамакчыбыз. Excel'ди ачуу үчүн бул жактан поисктан басасыздар дагы Excel деп жазасыздар англисче. Деп жаза турган болсоңуздар бул жактан чыгат. Аны болсо мынакей бул жакка да кошуп койсо болот негизи. Так, басып киребиз. Бул жактан караңыздар, бизге жаңы керек. Башкача айтканда жаңы документ создавать этишибиз керек. Пустая книга деп турат, ошону басасыздар. И экранды чоңойтуп алсак. Мынакей ачканда ушундай ячейкалар ачылат. Excel көбүнчө бул эсептегенге, бир нерселерди чыгарганга ушул үчүн өтө ыңгайлуу. Бул жактан мисалы аз биз мисалдарды карайбыз. Анын ыңгайлуулугун өзүңүздөр байкайсыздар. Бул жактан ячейкаларга формулаларды жазса болот, сөздөрдү да жазса болот. Азыр мен эң простой задача менен эсеп чыгаралы. Мисалы биз кандайдыр бир өсүмдүктөрдү саталы, баалары көрсөтөлү. Мисалы бул жака мен үстү жагына мынакей чоңойтконду көрсөтүп коем. Мынакей үстү жагын басасыздар, мынакей анын мынакей мынкенде стрелка чыгат. Ары бери чоңойтсоңор болот, кичирейтип чоңойтуп мынакей. Плюс чыкканда ары бери жылдырасыздар. Так, буну бастыңар, плюс чыкты, ары бери жылдырасыздар. Мен бул жака жазайын, мисалы өсүмдүктөр деп жазып коелу. Өсүмдүктөр деп жазалы. Так, меники англисче болуп калыптыр, которуп алайын, өсүмдүктөр. И бул жака баасы деп жазып коелу. Так, бул жака болсо салмагы деп жазалы. Так, баасы салмагы бизге кичирээк эле болуш керек. Мындай кичирейтип коеюн. Салмагы бул жака ошондон чыккан сумма болсун. Суммасы деп коелу. Так, эми ушуларды эсептеп көрөлү. Өсүмдүктөр мисалы болушу мүмкүн. Картошка деп жазайын. Картошка, сабиз, кызылча. Картошка, сабиз, кызылча. Дагы эмне болушу мүмкүн? Пияз деп жазып коелу. Чеснок деп жазып коелу. Ушундай бизде өсүмдүктөрүбүз бар дейли. Так, бааларым болсо ар кандай кое берейин. 25, 30, 35, 25 деп коеюн. 120 деп коелу. Так, эми салмактарын айталы. Салмактары мисалы бизде 5 килограмм эме картошка болсун. 5 эмес, мисалы биз чоң бизнес кылып атабыз деп коелу. Мисалы 1000 килограмм деп коелу. 1000 килограмм бизде картошка бар. Сабизибизден болсо бизде канча? Мындан деле мейли 1000 дейли. 1000. Bundan болсо 45 килограмм. Жок, анча аз эмес. Мейли мында 1000 дейли. 1000 эмес, даже 2000 деп коелу. 2 тонна деген сөз. Так, пияз. Пияздан болсо бизде болсун мисалы 300 килограмм. Мындан 100. 200 килограмм деп коеюн. Ушунча бизде өсүмдүктөр бар. Салмактары бул жакта көрсөттүк. Картошканы болсо мынакей. То есть бул жакта болсо бааларын көргөздүк. Эми бизде суммасын табыш үчүн биз канча сом картошкадан канча түшкөнүн табыш үчүн биз 25ти 100гө көбөйтүшүбүз керек. Ал жака биз жазып отурбайбыз 25 көбөйтүлгөн 100 деп. Бул жакта атайын Excel'де ушундай функция бар. Мынакей ошол ячейкага келесиздер, дароо барабарды басасыздар. Барабарды басканды унутпаңыздар. Азыр биз 25ти, то есть баасын салмагына көбөйтүшүбүз керек. 25ти басабыз, мынакей 25тин үстүн баскычын бастык. Көбөйтүүнү басабыз. Көбөйтүү баскычы бизде сандар жакты карайтсыздар турган болсоңуздар, жылдызча турат, ошону басасыздар. И салмагына көбөйтөбүз. То есть 1000ге. 1000дин үстүн эле басып коесуздар. Болду, уже бүттү. Эми бизде формула жазылды. Интерди басып коесуңар. Интерди басып койсоңуздар, дароо бул жактан чыгарды. Эми бардыгы эле ушул сыяктуу чыгарылат да, сабизде ушундай чыгарылат, кызылчадагы, то есть баасы салмагына көбөйтүлүп чыгарылат. Бул жакта ошондой сыяктуу болду. Excel'де жакшы функция бар, мынакей. Ушул жака келе турган болсоңуздар, үстүнкү жакты мынакей ячейканын үстүн бастык. Анан бул чет жагына келе турган болсоңуздар, плюстун знагы чыгат.
ошол менен басып алып, мышканын сол жагын басып алып, ылдыйды көздөй тарта турган болсоңуздар, бардыгына тең формула көчүрүлүп калат. Мынакей кандай формула экенин мынакей бул жактан көрсөңүздөр, бастыңыздар, үстү жагына чыгып атат. B2-ни C2-ге көбөйтүптүр. Мынакей баса турган болсок, мынакей B2 деген мынакей B ячейкасында экинчи ряд деп атат. Мынакей C2 деп атат. C2 мынакей буну буга көбөйтүптүр. Экөөнү көбөйтүптүр. Анан жыйынтык чыгыптыр. Интерди бастык. Кийинки формуланы текшерип көрсөтөм. Бастык, басканда мынакей B3-тү C3-кө автоматтык турда билиптир, ылдыйкылар дагы ушундай кетери. Мынакей экөө союздики мынакей 30-ду 1000ге көбөйтүптүр. Анан жыйынтык чыгыптыр. Интерди бастык. И калгандарда мынакей ошондой сыяктуу болуптур. Эми жалпы жыйынтыкты чыгарыш үчүн мындай кыласыздар. Бул жакта сумма деген бар. Сумма мынакей главныйда эле сумманын белгиси турат. Ошону басасыздар. Автоматтык түрдө бул жерде алып берди. Эгерде автоматтык түрдө албаса, мынакей мышканын сол жагын басасыздар. Анан кой бербестен мынакей ылдый жагына чейин алып келесиздер. Балким сиздерге союзден баштап суммалаш керек. Картошканы кошпош керек болсо, мынакей мындай кылып тартасыздар. Эгерде кошуш керек болсо, анда баштан баштап тартып келесиздер. Болду, уже сумма дейт. Могул ячейканын аралыгындагынын баарын суммала деген сөз. И интерди басабыз. Мынакей биздин доход 156.500 сом болду деген сөз. Эми ушуну биз кантип таблицага алып койсок болот. Бардыгын тең белгилейбиз, выделять эткенде мынакей бардыгын тең алабыз. Мынакей башка жерди басып аласыздар. Андан кийин мынакей сол жагын кармап алып, мынакей выделять этесиздер. Эми бардыгын тең ячейкага алыш үчүн, то есть таблица кылып коюш үчүн мынакей бул жактагы турат. Границалардын белгиси. Ошону басасыздар. Все границы деп турат. Ошону тандап коесуздар. Бул жакта мынакей белгиленип калды. Эми үстүнкү рядты биз мындай сары кылып коелу, өзгөчө кылып. Себеби билиниш керек да эмнелер тургандыгын. Ал үчүн мынакей бул жакты тандайсыздар. Мынакей каалаган цветти тандап койсоңуз болот. Сары көзгө жакшы көрүнөт, ошондуктан сарыны тандадым. И суммасы бизге өтө маанилүү, ошону болсо дагы башка менен боеп коелу. Мисалы жашыл. Общий доход мынча болот экен. Эми ылдый жагына мисалы биз бардык таблицалар бириктирип салышыбыз керек. Бириктириш үчүн могул жакта бардык 3 ячейканы бириктиребиз дагы. Бул жакта момундай значок бар. Ушуну басып коесуздар. Бассаңыздар мынакей 3 ячейка биригип калат. И бул жакка жазып койсоңор болот. Суммасы деп. Суммасы деп жазып койсоңор мынакей үчөөнө тең биригип жазат. Эгерде четке жылдыргыңыз келсе, бул жакта басасыздар. Бул жакка жылдыргыңыз келсе, бул жакка, четке болсо бул жакка. Ортосунда турган жакшыраак. Анан өйдө ылдый да болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бир учурларда карасаңыздар, мисалы момундай деп жазайын да. Картошка деп. Муну өзүнчө эле көрсөтүп берип атам. Эгерде ячейкада толтура сөз боло турган болсо, мындай батпай калды деп коелу. Бирок ушул ячейкага батырыш керек боло турган болсо, мынакей бул жерде ушундай знак турат. Ылдыйга стрелка турган. Басып кое турган болсоңуздар, мынакей ячейканы чоңойтуп ийет дагы ушул жерге сөзүңүздөрдүн баарын батырып берет. Мындай кылып коелу. Мынакей баардыгын тең батырып берди. Батыргыңыздар келсе, мына кичинекей ячейканын ичинде толтура сөздү батырсаңыздар болот. Болгону узундугун чоңойтуп коет мындайынан. Эми муну кылып алдык. Эгерде кандай десем, ячейка мындай болсун азыр. Кайра мындай кылып туруп көргөзөйүн да. Азыр. Мындай болсун азыр. Момундай болуп туруп калса, эгерде ушундай болуп туруп калса, сөздү ортосуна жазгыңыздар келсе, анда мынакей бул жактан тандап коесуздар. Мындай кылып. Анан кээ бир учурларда болот. Мисалы, салмагы килограмм менен деген сөз болсун. Килограмм менен деген сөз болду, бирок могул ячейкага баткан жок. Батпай кала турган болсо, жанагындай эле муну басасыздар. Бастыңыздар. Андан сырткары бул жактан да анча көрүнгөн жок. Көрүнбөй кала турган болсо, мындай кыласыздар. Направлениясын өзгөртүп койсоңуздар болот. Текстти вертикальный жазып койсоңуздар болот. Вертикальный жазыш үчүн мынакей бул жакта турат. Вертикальный текст деп турат. Ылдыйды карата жазат экен. Бул өйдөнү карата жазат экен. Мынакей салмагы килограмм менен. Мынакей мындайда уже жакшы көрүнүп калды. Ушундай сыяктуу кылып жаза берсеңиздер болот. Өчүрүш үчүн мынакей ошол ячейкага келесиздер, мынакей бастык,